Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Анда эмесе бүгүн биз силер менен кыргыз тилинен сыпат жана сан өлчөм бышыктоош жөнүндө таанышабыз балдар. Алгач сабагыбызды баштаардын алдында бүгүнкү сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биринчиси сүйлөмдөн сыпат жана сан өлчөм бышыктоошторду табууну үйрөнөбүз. Экинчи, сыпат жана сан өлчөм бышыктоошторду көнүгүп иштөө, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз. Үчүнчүсү, сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз. Алгач жаңы темага киришүүнүн алдында өтүлгөн темага кайталоо жүргүзүп алалы. Анда силер төмөнкү суроолорго көңүл бургула. Биринчиси, себеп бышыктооч деген эмне? Ойлонуп көрөбүз. Биз мындан мурунку сабактарда себеп бышыктооч жөнүндө сөз кылганбыз балдар. Туура тапкан болсоңор, анда мен оюңарды тактап коеюн. Себеп бышыктооч сүйлөмдө баяндооч менен байланышып келет. Кыймыл аракеттин эмне себептен болуп жатканын, болуп өткөнүн көргөзөт. Ал эмне үчүн, эмнеге, эмнеликтен деген суроолорго жооп берет. Экинчи суроо. Быйыл жаз жаанчыл болгондуктан айдоо иштери кеч башталды. Берилген сүйлөмдөн себеп бышыктоочту тапкыла балдар. Кайсыл сөз себеп бышыктооч боло алат? Бул сүйлөмдө балдар, быйыл жаз жаанчыл болгондуктан. Эмне үчүн? Жаз жаанчыл болгондуктан. Бул себебин көргөзүп атат экен. Кийинки суроого өтөйүн балдар. Максат бышыктооч деген эмне? Бул бышыктоочту дагы өткөн сабакта биз өткөнбүз, эстеп көргүлө. Туура ойлонуп аткан болушуңар керек. Максат бышыктооч сүйлөмдө кыймыл аракеттин келечекте боло тургандыгын билдирет. Төртүнчү суроо. Ысык көлгө эс алууга бара тургандыктан алар жакшы пансионаттарды интернеттен карап жатышты. Берилген сүйлөмдөгү бышыктоочко мүнөздөмө бергиле. Кайсыл сөз бышыктооч экен? Жана ал кайсыл бышыктооч? Бул сүйлөмдө балдар, ысык көлгө эс алууга бара тургандыктан алар жакшы пансионаттарды интернеттен карап жатышты деген сүйлөмдө эс алууга бара тургандыктан. Эмнеге? Эс алууга бара тургандыктан эмне максат менен карап атышат? Бул максат багыныкы сүйлөм экен. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү суроолорго дагы силер жакшы жооп бердиңер деп ойлоймун. Андан кийинки биздин сыпат бышыктооч жөнүндө жана сан өлчөм бышыктооч жөнүндө сөз кылмакчыбыз балдар. Эмесе биринчи сыпат бышыктооч. Сыпат бышыктооч бул баяндооч менен байланышта келип, кыймыл аракеттин аткарылышындагы ар кандай сын сыпаттарды билдирет. Мисалы, Момун Ороскулга кылчайбай басып кетти. Эмне кылды? Басып кетти. Кантип басып кетти? Кылчайбай. Же болбосо Карабай басып кетти десеңер дагы болот балдар. Кийинкиси, мугалим сабакты жай түшүндүрдү. Эмне кылды? Түшүндүрдү. Кантип түшүндүрдү? Жай. Кыймыл аракеттин кандай сыпатта болуп аткандыгын көргөзүп атат да. Балдар атасын жумуштан кубанычтуу тосуп алышты. Эмне кылышты? Тосуп алышты. Кантип тосуп алышты? Кубанычтуу. Кыймыл аракеттин ар түрдүү сыпатын көргөзсө, демек муну биз сыпат бышыктооч дейт экенбиз дагы. Алар кандай, кандайча, кантип деген суроолорго жооп берет экен. Сыпат бышыктооч боюнча толук маалыматты алдыңар деп ойлоймун. Анда кийинки бышыктоочубуз бул сан өлчөм бышыктооч. Сан өлчөм бышыктооч бул баяндооч менен байланышып келет дагы, кыймыл аракеттин аткарылышындагы ар кандай санын, өлчөмүн билдирет. Ал канча, нече, канчанчы, неченчи, канча жолу, нече жолу деген суроолорго жооп берет. Мисал келтирип көрөлү. Жайкысын атам жайлоого 2 жолу барды.
Эмне кылды? Барды баяндооч болот. Ким барып атат? Атам, бул сүйлөмдүн ээси. Эми барды канча жолу? Кыймыл аракеттин санын көргөзгөн сөз бул жерде 2 жолу. Демек, кыймыл аракет бул баяндооч менен байланышып келип, кыймыл аракеттин кандайча канча санын көргөзүп билдирип турса, анда аны биз сан өлчөм багын бышыктооч деп айтып атабыз. Демек, 2 жолу деген бул сан өлчөм бышыктооч болот экен. Дагы бир мисалды окуп көрөйүн. Жамал жогорку окуу жайына бир эле жолу тапшырып өтүп кетти. Эмне кылды? Өтүп кетти. Ким өтүп кетти? Жамал, сүйлөмдүн ээси. Канча жолу тапшырып өттү? Бир эле жолу. Канча жолу? Бир эле жолу. Бул сан өлчөм бышыктооч экен. Сан өлчөм бышыктооч менен сыпат бышыктоочторду биз бири-бири менен кантип айырмалайбыз? Сан өлчөм бышыктооч, мен жана айттым, кыймыл аракеттин аткарылышынын санын, иретин билдире турган болсо, ал эми сыпат бышыктооч тескерисинче анын кандайча ишке ашырылып жаткан сыпатын, сын сыпатын көргөзүп турат экен да. Мына ошон үчүн аларды биз сыпат бышыктооч деп айтат экенбиз. Бирок экөө тең баяндооч менен байланышып турат. Анда эмесе балдар, алган билимдерибизди биз бышыктоо үчүн бир канча мисалдарды иштеп көрөлү. Анда эмесе сыпат бышыктоочту сүйлөмдөргө тууралап коюп, боштуктарды толуктайлы. Балтабай баштаган ишин бүтүрө албай жаткан досуна карады. Ушул жерде бир сөз калып кетти. Бул кайсыл бышыктооч, кайсыл сөздү койсок болот? Боору ооруп, шашпай, жайма-жай шашылгандыктан. Кайсыл сөз туура келиши мүмкүн? Эгер туура жоопту тапкан болсоңор, мен туура жообун ачайын. Көрсө, Балтабай баштаган ишин бүтүрө албай жаткан досуна боору ооруп карады. Кантип? Боору ооруп. Бул сыпат бышыктооч экен балдар. Кийинки суроого кезекти берели. Берилген сүйлөмдөн сан өлчөм бышыктоочту тап дейт. Айбийке быйыл жакшы окугандыктан 2 жолу олимпиадага катышты. Бул жерде жакшы окугандыктан 2 жолу олимпиадага быйыл. Кайсыл сөз сан өлчөм бышыктооч болушу мүмкүн? Силер туура таптыңар болуш керек, албетте. Бул жерде Б варианты 2 жолу. Канча жолу катышты? 2 жолу. Санын көргөзүп атат. Берилген сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөр кайсы бышыктооч? Нарынына келген коноктор шашпагандыктан ошто бир жума калышты. Ушул жерде А вариантын мезгил орун дейт. Б'сы сыпат сан өлчөм деп атат. В'сы сан өлчөм максат. Г максат сыпат. Асты сызылган шашпагандыктан анан бир жума деген сөздөр кайсыл бышыктоочтордон болушу мүмкүн? Силер албетте туура таптыңар. Бул Б вариант экен. Сыпат анан сан өлчөм. Кантип? Эмнелик шашпагандыктан дагы канча калышты? Бир жума калышты. 4-үнчү суроо. Берилген диалогдон сыпат жана сан өлчөм бышыктоочторду тапкыла дейт. Айзирек, сен китепти шашпай окуйт экенсиң, Ооба, бат окусам анча түшүнбөй калам. Анда 2 жолу окуш керек болот да. Баса. Дем алышта кандай жумуштарың бар? Бош элесиңби? Бош болом. Эч кандай деле маанилүү ишим жок. Анда экөөбүз окуган китептерибиз тууралуу аңгемелешип, бакка барып келели. Макул. Абдан жакшы болот. Бош отурганча барса баралы. Рас болбодубу? Сага бир кызыктуу аңгеме айтып берем. Дем алышты чыдамсыздык менен күтөм. Ушул диалогдон силер балдар кайсыл сөздөр сыпат жана сан өлчөм бышыктоочтук милдет аткарды? Ойлонуп, тапканга аракет кылып көрөбүз. Силердин жообуңар менен салыштырып көрөлү анда. Берилген диалогдон сыпат жана сан өлчөм бышыктоочторду кандайча таптыңар экен, Айзирек, сен китепти шашпай окуйт экенсиң, Бул жерде кандай? Шашпай. Ооба, бат окусам анча түшүнбөй калам да. Анда 2 жолу окуш керек болот да.
Бул жерде кандай окусаң, бат окусам, кандай түшүнбөйсүң, анча, канча жолу, 2 жолу окуш керек. Андан кийинкиси макул, абдан жакшы болот. Бош отурганча барса барып, ырас болбоду. Бул жерде кандай отурганча, бош отурганча, анан кандай болбодубу, ырас болбодубу дегенди айтсак болот экен. Сыпат булардагы. Андан кийин дем алышты чыдамсызданып күтөм. Эмне кылам? Күтөм, кантип күтөм? Чыдамсызданып. Бул дагы сыпат бышыктоочу экен балдар. Эгер силер ушуларды тапкан болсоңор, анда силерди мен куттуктап коеюн, азаматсыңар. Эмесе балдар, окуу китепти ачабыз. Өтүлгөн тема боюнча 172 көнүгүүнү жазабыз. Мезгил, орун, себеп, максат, сын сыпат жана сан өлчөм бышыктоочтордун суроолоруна жооп берүү менен берилген көнүгүүлөрдү көчүрүп жазып, ага жалпы синтаксистик талдоо жүргүзөбүз балдар. Биринчиси мен көргөзүп берейин. Тапан кулак аянычтуу каңшылады. Эмне кылды? Каңшылады баяндооч. Эмне каңшылады? Тапан кулак бул сүйлөмдүн ээси. Ал эми кантип? Аянычтуу бул сыпат бышыктооч. Калгандарындагы мына ушундай нукта иштей бересиңер. Балдар, анда сабагыбызды жыйынтыктоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Берилген сүйлөмдөн сан өлчөм бышыктоочту тап жана толук синтаксистик талдоо жүргүз. Мисалы, Айбектин атасы баятадан бери аялдамага 2 келди. Эгер туура талдаган болсоңор, анда мен туура жообун ачып текшерип көрөйүн, Айбектин атасы баятадан бери аялдамага 2 келди. Эмне кылды? Келди. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Ким келди? Же болбосо кимиси? Атасы. Бул сүйлөмдүн ээси болот. Кимдин атасы? Айбектин. Бул сүйлөмдү аныктоочу болот экен. Ал эми канча жолу келди? 2. Бул бышыктооч болот. Сан өлчөм бышыктооч. Каякка келди? Аялдамага келди. Бул орун бышыктооч болот балдар. Ал эми качандан бери келди? Качан келди же болбосо? Баятадан бери. Бул мезгил бышыктооч болот экен балдар. Эгер ушундай кылып талдаган болсоңор, анда силер адашкан эмессиңер. Бышыктооч маанисине карай канчага бөлүнөт? Биз бүгүн бышыктоочтун акыркы экөөсүн өттүк. Ошондо жалпы канча болот эле? Туура таптыңар болуш керек. Бышыктоочтун маанисине карай бөлүнүшүнө биз 6 топ деп бөлүп өттүк, Анда балдар үйгө тапшырмалуу алгыла. Үйдөн себеп жана максат бышыктоочко 2ден сүйлөм түзүп келесиңер жана синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Инсандын инсан болуп калыптанышында эң негизги белгилеринин бири бул сабаттуулук. Мен ойлойм, силер да бүгүнкү сабактан бир канча сабаттуулукка жол ача турган илим алдыңар жана аны өз кебиңерде колдонгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Бүгүнкү сабакка силерде абдан активдүү катышты деп мен эсептеймин. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.